Канатбек Тургунбеков мамлекеттик мүлүктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору кызматынан бошотулду. Тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгондугун 22 январда маалымдалды. Тургунбеков бул кызматка 2023 жылдын 27 февралында дайындалган. 2021 жылдан бери финансылык чалгындоо кызматынын жетекчиси болуп иштеген. Ага чейин президенттик шайлоодо учурда мамлекет башчы Садыр Жапаровдун штабын башкарган. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон тескемеге ылайык мамлекеттик мүлүктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун биринчи орун басары Медет Машиев да ээлеген кызматынан бошотулду. Азырынча алардын ордуна ким келери маалымдала элек. Бүгүн 22 январда бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Депутат Эльвира Сурабалдиева аталган мыйзам долбоорун сынга алды. Жаккандар, жакпагандар критиканын критерийлери кандай болот, кайсы сөз критерий болот дегенди сиз тактай элексиздер да. Анан ошонун баары такталып, оондон да келип атат, башка жерлерден да отзывдар келип атат. Биздин эле институт омбудсмен айтып атат да, пожалуйста, ушуну жакшылап бир иштеп чыккылачы, бунун деген туура эмес болуп атат деп айтылып атат да. Мисалы мага деле мына жаңы эле бүгүн эртең менен ломбардтар жөнүндө талкуулап жатсак, ошол эле бир массалык маалымат каражаттарында заголовокту башкача чыгарышты. Ооба мага жаккан жок да, эми туура эмес кылып атат деп. Бирок чуркап барып туруп анан аны менен уруша тургандай эми менде позициямдай жок да. Бул сөз эркиндиги деген сөз да. Сөзсүз түрдө өкмөттөгүлөргө же бийликтегилерге бизди мактап туруш керек эмес да. Бунун аягы ошондой болуп келип атат да, чектелгендечи регистрация. То есть вы можете переборщить. И тогда мы не Северной Корея станем. Бизге маалымат келбей калса, сыртта биздин 1 миллион эмес, уже 2 миллион жараныбыз эмне болуп атат, андай маалымат ичке кирбей калат. Анан деген көп нерселердин мындай чектөөнүн аягы диктатура деген сөз болуп калат да. Ал эми депутат Акылбек Түмөнбаев жыйынга министр Алтынбек Максутов акыйкатчы келип, толук маалымат бериши керектигин айтып, мыйзам долбоорун күн тартибинен алуу сунушун берди. Эске салсак, бул мыйзам долбоор 15 январда эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин күн тартибинен да алынган. Анда депутат Айбек Осмонов мыйзам долбоорунда талаштуу беренелер көп экендигин айтып, кайра иштеп чыгууну сунуштаган. Президенттин администрациясы сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору 2023 жылдын май айында коомдук талкууга коюлган. Документ сөз эркиндигин чектейт деген сын дооматтардан кийин да жумушчу топ түзүлүп, ага президенттик администрациянын өкүлү Мурат Укушев баш болгон 5 киши, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен жана медиа коомчулуктан 15 киши кирген. Андан бери мыйзам долбоорунун бир нече варианты иштелип чыгып, администрация менен медиа коомчулук орток пикирге келген эмес. Документте веб-сайттар юстиция министрлигинен милдеттүү түрдө жалпыга маалымдоо каражаты болуп катталууга тийиш деген талаптар коюлган. Бул сунуш ача пикирлерди жаратууда. Андан тышкары 18ге чыга элек жаран, өлкөдө ишмердүүлүгү тыюу салынган адамдар жана юридикалык мекемелер, ошондой эле чет өлкөнүн жараны же жарандыгы жок адамдар Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражатын ачып иштете албай тургандыгы жазылган. Ал эми көз карандысыз юристтер, медиа эксперттер мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч жаратат деп баалашкан. Алар ЖМК жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясы мурункуга салыштырмалуу катаалдашып кеткендигин айтып, бийликке коңгуроо кагышууда. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн биринин кызмат адамдары жоокерлерге зомбулук көрсөткөн деген шек менен кармалгандыгын билдирди. Башкы көзөмөл органынын 22 январдагы маалыматына ылайык, кылмыш жаза кодексинин уруп сабап кыйноо беренеси менен козголгон кылмыш иши боюнча 3 адам камакка алынды. Ушул тапта тергөө жүргүзүлүп, кылмышка тиешеси бар башка да адамдар аныкталып жатат. Мекеме камакка алгандар кайсы аскер бөлүгүнүн кызматкерлери экендиги маалымдалган жок. Кыргызстанда жоокерлерди уруп сабаган окуялар буга чейин да болгон. Алардын айрымдары өлүм менен аяктаган да учурлар катталган. Коргоо министрлигинин 2017 жылдан 2021 жылга чейинки отчетуна ылайык 5 жыл ичинде өлкөдөгү аскер бөлүктөрүндө 62 аскер кызматкери каза тапса, алардын 12си суицидге барган. Ошто диний сабак өткөрүлгөн бала бакчанын директору милицияга пара берүү аракетин кылган. Бул тууралуу Ош шаардык
милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык Ош ШИИБ менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери биргеликте ББ аталышындагы балдар бакчасынын ишмердүүлүгүн текшеришкен. Анткени буга чейин интернет тармагында аталган бала бакчасында башка улуттун кийимдерин кийгизип, диний сабактар өткөрүлүп жаткандыгы тууралуу видео тараган. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө 19 январда бала бакчанын жетекчиси 1970-жылы туулган Жаран өз кызыкчылыгын коргоп, жогоруда аталган фактылар боюнча текшерүү иштерин токтотууну көздөп, милиция кызматкерине 20 000 сом пара сунуштап, аны берип жаткан жеринен кармалды. Пара берүү учуру фото, видео менен тастыкталган деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда аталган факты боюнча Ош ШИИБинин тергөө кызматы тарабынан Кылмыш кодексинин 354-беренеси пара берүү менен кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары жүрүп жатат. Республикалык иммунопрофилактикалык борборунун маалыматына караганда, жыл башынан бери өлкөдө кызамык менен ооруган 536 учур катталды. Аймактар боюнча алганда эң көп ооруну жугузгандар Бишкек шаарында 177 учур, Жалал Абад облусунда 130 учур, Ош облусунда 75, эң азы Баткен жана Ысык Көл облустарында 5тен, Нарын облусунда 3 учур катталды. Ал эми жаш курак боюнча бөлгөндө 1 жашка чейин 18, 1ден 4 жашка чейин 201, 5тен 9 жаштагылар 77, 10дон 14 жаштагылар 22, 15тен 19 жаштагылар 13, 20дан 29 жаштагылар 24, 30 жаштан жогоркулар 17 учур катталган. Мекеме Кыргызстанда кызамык оорусу былтыр жыл башында Бишкек шаарында катталгандыгын, Түркиядан жана Орусиядан жуктуруп келген учур катталып, алынган анализдерди изилдеп чыкканда вирустун D8 генотипи аныкталгандыгын маалымдады. Былтыр оорунун 7046 учуру катталып, алардын 43,5% 1ден 4 жаштагы балдарды түзгөн. Акыркы 2 жылда бул оорудан 9 бала чарчап калган. Дарыгерлер кызамыктын кесепети оор болоорун эскертип, ата-энелерди балдарды өз убагында эмдөөгө чакырышууда.